Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөрүм. Баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү курман айтыңыздар маарек болсун. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө бактылуулук, ден соолук каалайм. Аллахым эмки курман айтка чейин ар бирибизди аман эсен жеткирсин. Биз бүгүн курманчылык чалып, туугандарга тамак берип жатабыз. Негизи курманчылык чалганда малдын эти 3кө бөлүнөт экен. Биринчи бөлүгү тууган урукка тамак берилет, экинчиси жанагындай жетишпеген үй бүлөлөргө берилет экен, үчүнчүсү болсо өзүбүзгө алып берилет экен, алып калынат экен. Ошон үчүн биз деген туугандарга берилчүнү анан өзүбүзгө калчу бөлүгүн бышырып азыр туугандарга тамак берип атабыз. Кайын журтума күйөөмдүн ата энеси, туугандары келет. Эртеси болсо менин төркүндөрүмдү чакырдык. Төркүндөрүм келди. Биякта менин эжемдин туулган күнү болуп калыптыр. Аны баарлап бир сыйра куттуктап белек бердик. Эжемдин туулган күнү кут болсун, өмүрү узун болуп, жездем экөө кол кармашып эле балдардын жакшылыгын көрүп төрөндө отурушсун. Ушундай жаңылыктар. Мен көптөн бери чыкпай калдым. Сиздерден кечирим сурайм, эми буюрса чыгып турам. Менин айт күнүм ушундай өттү. Сиздердин айтыңыздар кандай өттү? Айтта кандай майрамдадыңыздар, жаза кеттиңиздер? Туугандар менен тозгон абдан сонун. Мында эжемдин кызы дагы келатат, аны дагы чогуу тосуп алалык. Мынакей эжемдин кызы Караколдон келди. Эжеме ушундай сонун гүл алып келиптир. Өзүнүн белегин көтөрүп алып. Мынакей карачы, балдардын бар болгону жакшы. Ушу балдарыбыздын жакшылыгын көрүп эле, сыйын көрүп эле төрүндө отуралык. Баарыңыздарга дагы ушундай бактылуулук каалайм. Dilegenim ekөөбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсе деп кылымдар ай. Сүйгүлүн бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага. Дилегеним экөөбүздүн ак сүйүүбүз жашай берсе деп кылымдар ай. Сүйгүлүн бүт өмүрүм арнаймын мен бир сага. Ошентип айт дагы бүттү. Мен болсо бүгүн айттан калган жер жемиштерди чогултуп мындай компот жасайын дедим. Бизге керектелүүчү, компотко керектелүүчү алма, өрүк, алчалардын баарын салабыз дагы. Бир бодот кант салабыз. Анан суу куябыз. Эгерде коюу болсун десеңер азыраак суу куясыңар, суюгураак болсун десеңер көбүрөөк суу куясыңар. Мен кастрюляга коюп азыр кайнатып, мына кайнады, 15 мүнөт кайнатасыңар дагы, муну өчүрүп койсоңар. Анан муздаганда ичсеңер өтө даамдуу, сонун компот болот. Азыркы күн ысыкта аябай сонун ичсеңиздер. Эмне болсо дагы, даже кактар болсо деле жасай берсеңиздер болот.